мынау жерде жайыл қомында отырабыз. Бұл жайыл қомының жайыл қомының жаңағы Теміржан ененің ошо қанатын Теміржан ененің төрайымы Бекбу Асанқұловның кабинетіне отырабыз. Мисалы быйылкы жылга айтып өтсөк те, мына быйыл элүүстө карантин деген абдан жаман илдет чыгып, баарыбыз тең үйдө отуруп калдык. Ошо үйдө отуруп калганга байланыштуу Бекбу Асанкулова болсо биякта өзүнүн жетектеги 4 эмелери бар да, шайыр апалар. Сосновкадагылар, ана мынау Чорголудагылар, Карабалтадан дагы экөө, ушулардын баарын бириктирип, бекер отурбасын деп, булардын баарына атайын онлайн аркылуу неме уюштурду да, шайыр апалардан турган тобунан атайын өргеси уюштурду. Бул өргеси уюштурганын максаты ушул жердеги уюштуруу менен кошо булардын ар бир кайсы нерсеге шыгы бар экенин өнөрүн өргү чаптырды. Экинчиден буларды баягы бекер отурбай бири-бири менен сүйлөшүп, бири-бири менен ырдашып, бири-бири менен сыр алышып, пикир алышып, бекер отурбай убактылардын өткөрүү менен кошо булардын арасынан дагы жакынакай конкурстар уюштурулду. Жакында ушул конкурстардын жеңүүчүлөрү чыгарылды, ошолорго жеңүүчүлөрүнө баалуу билеттер, ар кандай немелерди, грамоталарды тапшырды. Мына мунусу өтө абдан жакшы нерсе. Бул жана гана бул жайыл коомун эмес, бул областтык, республикалык маанидеги деңгээлдеги иш-чарада мына атай жана гана бул биздин жайыл району муну башка райондордо колдосо абдан жакшы. Мисалы кээ бир жерде айтып атпайбы, мисалы үйлөрүндө отуруп калып атат, 1 ай отурат, 2 ай отурат, кээ бирлер болсо үйдө жана зомбулук, үйдөгү зомбулуктар күчөп атат. Бул энелер болсо үйдө тамак аш неметкенден кийин баары өздөрүн чырдап 1-2 сааттарын көңүлдөрүн абдан көңүлдөрүн жакшынакай убактыларын бекер отурбай, ушуга конкурстарга катышып, өздөрүнүн дагы бир сыйра өнөрлөрүн көргөзүп атат. Бул абдан колдоо нерсе. Анан тышкарда биякта Темиржан качанкы бир кылымдардагы калган Темиржан эненин арбагын колдоп, тияка барып, бияка барбаган жери калбай, кирбеген эшиктери калбай, бирөөгө жакшы көрүнүп, бирөөгө жаман көрүнүп отуруп, мына Темиржан энени ким экенин мына чыгарып келет. Буга чейин бул жабык түрдө келсе, мындан ары бул ачык болуп кетет. Бекбу жалаң гана муну менен токтолбостон, эми дагы жакында да башка да бир иш-чараны алып өткөрөйүн деп атат. Муну уже жалаң эле райондук эмес, областтык, республикалык деңгээлге чыгарам деген бул өтө жакшы нерсе. Анан бул жакта жалаң гана шайыр апалар эмес, бияктагы акын жазуучулардын дагы немелери чыгып атат. Мисалы биздин багыт борборунун багыт адаби коомчулугу бар. Ошол жакта дагы катышкан жаш кыздарыбыз бар. Мисалы Изаты Беликова бу да катышып атат, ошо немеге өзүнүн ырлары менен кошот. Ошо менен кошо Төрехан Камчыбекова катышып атат, Рая Кожобекова булар да катышып атат. Булар ырдап да жатат, өзүнүн ырлары менен да салып берип атат, баарын айтып атат. Мына Бишкек шаарынан Кыргыз Республиканын Маданият эмгек сиңирген Долур Юсупов бу дагы өзүнчө, бу да өзү үн кошуп атат. Мына булардын баарын бириктирген Темиржан эне канатынын төрайымы Бекбуга рахматыбызды дагы ошондой эле ыраазычылыгыбызды да билдирмекпиз. Мындан тышкары, мынау жанагы ар бир азыр ошо көп балалуу үйлөргө, багар көкөр жокторго, аксакалдарга неме кылып, жанагы дем өлчөлүк кылып, жайыл ата коомунун немеси, Солто коомунун жетекчиси Эркин Тентишев бул өзү ушул аркылуу ушактагы кишилерге дагы дем өлчөлүк кылып, кар-картаңдарга дагы муктаж болгон үй бүлөлөргө да ун берип атат. Анан ошолор аркылуу бияка мына ошонун беришин баарын тууралап тастыктап, ар бирөөнүн баарын бирөөнү урунтурбай, бирөөнү тааныштырбай, мына Руслан өзү жетектеп, Руслан менен кошо жардам берген биякта Бекбу Асанкулов туруп, мына булардын баары элдердин баарына жардам берип атат, 1 мүшөктөн берип атат, жарым мүшөктөн берип атат, бер жактагы немелери бар, андан башка майлары бар, ушулардын баары берип атканы ушундай күндөргө абдан чоң колдоо болот да. Ушулардын баарына мен ошо жерде алган кишилердин атынан айтып коет атам да, рахмат.
ырашчылык болсун, булардын иши ийгиликтүү болсун, өздөрүнүн ден соолуктуу болсун. Ар дайым ушундай элге журтка жардам берген элдин азаматтарым болсун деп айтмакчымын да.